урматтуу журналисттер, Орхан Инандыны кыргыз менен, кыргыздын гражданы менен салыштырбагыла. Орхан Инанды башка мамлекетте, башка элде жасаган кылмыштар үчүн жооп берип атат. Кыргызстанда жасаган кылмыштар үчүн жооп берген жок азыркы күндө. Орхан Инанды сиз айтып атпайсызбы? Бардыгы эле кыргызстандыкты ушинтип башка мамлекетке көчүп кетти деп айтасызбы деп. Жок. Орхан Инанды бизге башка мамлекеттен келген. Башка мамлекетте ошол мамлекеттин айтуусуна, бүгүнкү айтуусуна жараша кылмыш кылып, террордук кылмыш кылып, анан биздин мамлекетке келип отуруп калган адам катары. Бул биринчиден. Экинчиден, урматтуу туугандар, ал Кыргызстандын жаран алгандыгы боюнча мен дагы бир жолу айтам, бизде кылмыш иш ачылган, ошол кылмыш иштин негизинде азыр тергелип атат. Андан сырткары, эгерде ал Кыргызстандын жараны болуп деп кала турган болсо, ал эч качан анда ал Турциянын жарандыгын тапшырыш керек эле. Бул Турциянын жарандыгын тапшырбастан кайра Турциянын паспорту менен колдонуп, ошо Турциянын паспорту менен жашап жүргөн. Ал сыртынан жылтырап, ичинен калтырак деп коет кыргыздар. Кыргыздар ушинтип коет. То есть сыртынан ал кыргыздын гражданимен деп жүрөт, а ичинен чөнтөгүндө Турциянын паспорту менен ошо Турцияга кайсыл бир ситуация өзгөрүп кетсе, кайрадан кетип калам деген максатта өздөрүнүн жумуштарын аткарып жүргөн граждандар болгон. Кыргыз менен Орхан Инанды салыштырбагыла. Эгерде ошондой аткандар мисалы үчүн сиз салыштырмаңыз деп атасыз, Кыргызстандын кандай иш аракеттер? Эгерде Кыргызстандын гражданины болуп, биздин кыргыз боло турган болсо, Кыргызстанда туулуп өскөн биздин гражданин боло турган болсо, андай коркунучтар жаралары менен биз мыйзам чегинде чара колдонмойбуз. Экинчи сурооңуз боюнча, Баткен боюнча айтып атасыз, урматтуу журналисттер, Баткен боюнча толук бойдон баягы кыйраган үйлөр, жолдор, социалдык объектилер баардыгы калыбына келтирилип атат бүгүнкү күндө. Өтө кызуу калыбына келтирилип атат. Өзүңүздөр деле кээ бир өзүңөр коллегалардан сурап билсеңиздер болот. Мен ойлоймун, ушул күзгө чейин, сентябрга чейин биз баардык ошол жумуштарды бүтүрүп, калыбына келтирип, адамдарды үйлөрүнө киргизип, жана аларды баардык керектүү буюм теримдер менен камсыз кылабыз деп ойлойм. Мен ойлоймун, азыр эми процент соотношение айта турган болсок, бир 60-70% болуп калганго деген ойдомун. Сиз айткан адамдар боюнча мен кыска айтып өтөйүн. Тайырбек Сарпашев боюнча, Тайырбек Сарпашев бизге жанагы Кумтөр маселеси боюнча кылмыш ишин алкагында тергелип атат. Тайырбек Сарпашев биз менен жана кызматташууга баргандыгына байланыштуу ал бизге бир нече баалуу маалыматтарды берди. Ачык айтышыбыз керек. Ошол первый вице-премьер болуп турган, биринчи вице-премьер болуп турган маалында жасаган кылмыштары боюнча, өзүнүн жасаган жана өзү менен кошо башка кызматта отурган адамдардын жасаган кылмыштары боюнча баалуу маалыматтарды берди. Ошондуктан биз ал адам менен тергөө менен макулдашып, ал адамды биз азырынча үй камагына чыгардык. Бирок почти ар күнү ал суракка келип атат. Ал эми анын незаконный обогащениясы боюнча, ал уже отдельный иш. Аны отдельно карайбыз. Да, ким боюнча сурап бердиңиздер? Тимур Файзиев боюнча шаардагы курулуштарда, шаарда кабыл алынган жерлерде туура эмес мыйзамды бузуучулук менен кабыл алгандыгы боюнча, бир нече шаардагы кызмат абалындагы адамдар менен кошо мыйзамсыз чечимдерди кабыл алгандыгы боюнча кылмыш иши козголгон. Ошонун алкагында ал киши дагы биз менен тергөө менен кызматташууга барды. Тергөө менен кызматташууга барган негизинде
кызматташуу менен азыр үй камагына чыкты. Үй камагына чыкты. Бирок мен ойлоймун, Файзиев ушунча жылдан бери ошол мыйзам бузуучулук менен предпринимательской деятельностью занимался, теперь уже надо придется им отвечать в любом случае. Будет отвечать, он те ущербы, которые он нанес государству, обществу, он обязательно будет возмещать. Обязательно будет возмещать. Эми түндүк түштүк жолу боюнча азыркы күндө жогорку кеңеште комиссия түзүлгөн. Ошолор азыр ушул комиссияга карап атат. Эми биз азыр ал жака киришкен жокпуз, ачык айтайын, киришкен жокпуз. Бирок кандай жол курулганда да ал жолду мындай тейлеш керек да. Жолду тейлебей турган болсо, кандай жол курсаң дагы ал бузулат. 1 жыл, 2 жыл, 3 жылда бузула баштайт. Ошондуктан ал жол эмне үчүн бузулуп атат? Туура эмес курулгандыгы үчүн бузулуп атабы? Же тейлебегендиги үчүн бузулуп атабы? Анын бардыгын ошо комиссия териштирип чыгат го деген ойдомун. Так, биринчи, жанагы сиз айткан пункттар боюнча мен азыр эсимде жок, 3-4 пункт бар эле. Ал пункттарды биз мамлекеттик комиссия, эки мамлекеттик комиссиянын ортосундагы макулдашуу негизинде биз жумуштар жүргүзгөнбүз. Себеби ал жерде талаш жерлерибиз болгон эмес. Ал жерлер мурдагы эле 91-жылкы карталарга туура келгендиктен, азыркы фактически колдонуп аткан чек араларыбызга эч кандай зыян келтирбегендиктен, ошол жерде азыр 36 километр бүттү окшойт. Мен эсимде болсо 36 километр жер бүттү. Биз ал жерде толук согласование өткүздүк. Бул колунду айыл өкмөтүнө чейин. Бул талаалар. Бирок ошо талааларда дагы биз эч кандай бири-бирибизге, тажиктердин бизге, биздин тажиктерге спорлорубуз болгон жок. Мурдагы эле колхоз совхоздордун тегерегиндеги территориялар, колдонгон территорияларда эле өзүбүздүн территорияларда калдык. Ошол гана. Ал эми жанагы талаш тартыш болуп аткан жерлер боюнча эч кандай соглашениялар болунган жок. Сиз айткан Варухка жайлоо. Варухка жол Капчыгай айылынын же Танги айылынын астынан же үстүнөн курула турган жол боюнча бизде протоколдо көрсөтүлгөн. Бирок протоколдо көрсөтүлгөндө биз чогуу курабыз деп көрсөтүлгөнбүз. Бирок кийинки маалда биздин кабыл алган чечимдерге жараша ал жолду биз өзүбүз кура турган болдук. Кыргыздын жолу боло турган болду. Кыргыздын территориясына боло турган болду. Бирок ал жол боюнча дагы деле аягына чейин чечим кабыл алынды деп. Себеби бул жолду эгерде биз кура турган болсок, башка территориялар менен чогуу бүтүрүшүбүз керек. А Тажикстан айтып атат, бул ушул эле жолду бүтүрөбүз, токтойбуз деп атат. А биз айтып атабыз, андай болбойт. Эгерде бул жолду бүтүрө турган болсок, анда башка жактарды дагы биз бүтүрүшүбүз керек. Толук по всей линии границы бүтүрүшүбүз керек деп биз ушуну айтып атабыз. То есть азыр жумуш талаш тартыш боюнча гана турат. Жакында эле өзүңүздөр билесиздер, президентибиз дагы именно ушул маселе менен Тажикстанга барып, Тажикстан президенти менен 5-6 саат жекеме-жеке карталардын үстүндө, документтердин үстүндө иштешти. Азырынча бир алдыга жылуу боюнча жыйынтык чыга элек. Мен дагы эле ачык эле айтып коеюн, биздин журналисттерге, урматтуу журналисттер, биз айтып атабыз. 1991 жылы кабыл алынган Алмата декларациясы негизинде биз границаларды аныкташыбыз керек. Себеби ошол жерде 7 бекен, 8 бекен эсимде жок. Мамлекеттин башчылары
признали существующие границы и согласились провести границы по фактическому проживанию. И данное соглашение, декларация, прошло ратификацию у всех государств. И этот закон, данный закон мы должны исполнять. Если кто-то не хочет данный закон исполнять, то должен денонсировать данный закон. Тогда предъявлять по-другому. Этот закон не имеется, значит, по этому закону мы собираемся решать. Но наши соседи хотят по-другому решить. Естественно, мы хотели бы, чтобы пограничные вопросы решились обоюдно, в согласии, без конфликтов.